Биз Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Мүмкүн болсо бул каналдан биз эфирге биринчи жолу чыгып атабыз. Бул Мекендеш ТВ 2. Мурда аты башкача болчу, бирок бизге ушундай жардамыбызды беребиз деп чыгар айткандан чыгып атабыз, достор. Мүмкүн болсо эфирди биз кандай кылсак экен? Бүгүн эртең ушул каналдан чыгышыбыз мүмкүн. Бизге азыр түз эфирге чыкканга чейин жазып атышат. Ушундай силерде биз маалыматты жеткизгенден кийин анча-мынча балдар бизге жардам берүү катарында бир-эки варианттарды жиберди. Буюрса, мүмкүн биз өзгөрүп каларбыз башка каналдан чыгышка. Ошондуктан, урматтуу достор, урматтуу мекендештер, баарыбызга ийгиликтер болсун. Биз бүгүнкү эфирди ушул Мекендеш ТВ 2 каналынан чыгарганга аракет жасап атабыз. Сюрприздер башталды деген теманы эмне үчүн койдук, аны баары билет. Биздин Мекендеш ТВ каналыбыз белгисиз бир себептерден убактылуу катталып, биз өзүбүз таппай калдык. Биринчи блоктолду деп чыкты, кийин эле өзүбүз кире албай калдык. Биз өзүбүз сетке же болсо бул Facebook андамдайларга көпчүлүк жакшы түшүнбөгөндүктөнбү билбейм. Биз азырынча бул маалымат бизге буну териштирип атабыз, кыскасы. Бөлүшүп коюңуздар, жакса видеолор. Анан кийин комментарий сөз калтырыңыздар, биз азыр жооп беребиз комментарийге. Бүгүнкү коногубузда кайра эле кечээки биз менен чогуу эфирге чыгып жүргөн Нурбек Кубанычбеков. Бул маалымат боюнча бул дагы билет. Биздин күчтүү активист балабыз, мен Укум Аркаймылынын төрагасы экөөбүз бүгүн эфир кылмакчыбыз. Нурбек, ушул маалыматтар боюнча өзүң бир аз оюңду айтып тур. Мен азыр өзүмдүн жумушумду кылайын да кайра анан. Ассаламу алейкум. Мекендеш ТВ каналынын ушул каналдан маалымат алып турган достор, туугандар. Эми бул Мекендеш ТВ каналынын жабылышы же болбосо кандайдыр бир чабуул болушу баарына маалым. Эмне себептен мындай болуп атат? Шайлоо башталды. Шайлоонун алдында ар кандай шайлоону шайтан оюндары болуп келген. Ошолордун бири катары кабыл алсак болот. Бирок эмне үчүн Мекендеш ТВ каналын чабуул болду? Кандайдыр бир деңгээлде ачуу чындыктар жана башка бир инсандар айта албаган чындыкты айтып турган канал болгон үчүн жабылды деп ойлойм. Ошого чабуул жасап, жаптырган аракет кылышты. Эми биз дагы өзүбүздүн көзүбүз көрүп аткан чындыктарды жеткирип айтып, ушул канал аркылуу коомчулукка жайып, коомчулукту кабардар кылганга аракет кылганбыз. Бирок кимдир бирөөлөр бул ачуу чындыктарды коомчулукка жетишин каалаган жок. Коомчулукка өздөрүнүн жалганын жеткирип, коомго сиңирип, кандайдыр бир өздөрүн мындай бир звездабы же кандайдыр бир бийлик төбөлдөрүн колдогон адам катары көргөзгүсү келгендер тарабынан жабылганы анык болуп турат. Чабуул болгону да ошолор тарабынан. Андан башка чабуул боло турган негиз деле жок. Бул Мекендеш ТВ каналынан негизинен бийликтегилерге жана бийликке карата сын айтылып келген. Жамандоо эмес, каралоо эмес, сын пикир айтылып келген. Мына ошону көтөрө албай, менимче аларга оор тийип, сын пикир каналды жабууга өтүштү. Алар кимдер экенин биз атабасак да белгилүү. Бирок биз аны менен токтобойбуз. Биз чындыкты элге айтып жеткиргенге аракет кыла беребиз, жолун таба беребиз, айта беребиз. Алар бул каналдарды жабуу менен эч кандай мындай бизге бөгөт кое албайт. Алар бул Мекендеш ТВ каналына чабуул жасаганын бирден бир себеби адилеттүүлүк, акыйкаттык айтылгандыгынан алар коркуп, өздөрүнүн жалганы өтпөй калганынан биздин каналды жабууга аракет кылышты. Мына ушундай баа берип чечим чыгарып алсаңыздар болот. Эми мындан дагы жаман бир оюндар болушу мүмкүн. Бул шайлоо Кыргызстанда аябай эле жаман
оюндар менен коштолот. Эгерде ошондой улана берчү болсо, дагы чабуулдар каналдарыбызга боло берчү болсо, биз аларга дагы алардын чабуулунан эч качан биз кайтып калбайбыз. Алдыга гана көздөй жылы беребиз. Ошондуктан могу азыркы эфирди туугандар көрүп аткандар болсо бөлүшүп, баардык группалар менен WhatsApp, Facebook болгон жагынан бөлүшүп коюңуздар. Бүтүнө чындыктар, адилеттүүлүктөр жетип турсун. Биз колубуздан келгенче аларды ошол тарапта тармакта айтып турганга аракет кылабыз. Айтып турар. Ушундай кыскача суроо жооп болсо берсеңиздер, жооп беребиз. Комментарийлер Биз негизинен ар дайым качан эфирге чыкпайлы, кандай эфир кылбайлы, негиздүү сындарды айтып келебиз жана биздин сындарыбыздын багыты бар. Аны биз жөндөн айтпайбыз. Мына ушу күнгө чейин айтып келеаткандарыбызды көрүп, баамдап, туура дегендери дагы бар, туура эмес дегендери дагы бар. Бирок туура эмес деп жаткандарга мен басым жасагым келет, себеп дегенде алар бүгүн бийлик эмне десе, ошого макул болгондор. Бирок эртең бийлик кетер менен алар булар ушуну көрмөк эле, булар ушундай эле деп чыкчулардын эң сап башына тургандар да. Биз аларга капа деле болбойбуз, көңүл деле бөлбөйбүз. Чындык, адилеттүүлүктүн жеңиши узак болот. Бирок өтө жемиштүү болот. Азыр көпчүлүк айтат экен, мындай адилеттүүлүктү айтып жүргөн, таза жүргөн инсандарды тепкилеп, тебелеп, ал ийгиликке жетпей атат, же өтпөй атат дегендей көз караштар менен айтат экен да. Бирок ал таза кетип атканын менен эч ким ойлонбойт экен. Бир күн келет, ийгиликке жетет, бирок өтө жемиштүү жетет. Ошон үчүн сразу эле ийгиликке жетүү эле төгөрөгү төп келишүү эле бир жакшы болуп кетели дегенден алыс болгула. Андай ийгиликтер, тез жеткен ийгиликтер узакка барбайт. Кыскача ушундай достор. Анан азыр эфирди улай, комментарийлерде суроолор болсо, же кандайдыр пикирлер болсо бөлүшүп, сиздер менен акылдашып дагы улайбыз ары карай. Урматтуу достор, сиздер азыр ушул каналды көрүп атсаңыздар, бул биздин ачылган канал. Буга дагы жаңы киргендер болсо маалымат катары айтып кетели. Мекендеш ТВ биздин илгертеден бери көпчүлүк чындыктарды, болгон окуяларды айтып жүргөн каналыбызды бүгүнкү күндө Facebook блоктоп турат, бирок билбейм эмне себептер менен, себебин азырынча биле элекпиз. Биз дайым эле алдын ала даяр болгонбуз. Ошондуктан достор, бизди аба ырайы дагы, булар дагы, дакансалар дагы, жана башкалары дагы, жанагы бука сүтүнү ичип аткан адамдар дагы бизди эч убакта токтотуп кое албайт. Биз баарына даяр болгонбуз. План А, план Б, бизде пландар кете берет. Ошондуктан достор, бизди эч ким токтото албайт. Биз жанакындай бир көчөгө чыкканда погодасына, аба ырайы кандай өзгөрөт, жана башкаларына карагандай биз бүт баарын даярдап чыкканбыз. Ошондуктан достор, керек болсо мындай өзүмдүн жүргөн турганымдан эле айтып коеюн. Биздин машинабыздын багажында керек болсо сапаги жана кышкы кийим, илгерки жанакындай чапан деп коет, аныбыз дагы бар. Жамгыр жааса жамгыр жаачу кийимибиз дагы бар. Бут кийимдерден бери биз вооруженбуз. Мындай орусча айтканда, кыргызча айтканда даярданганбыз, катуу даярданганбыз. Ошондуктан достор, биз ишенип кое бериңиздер, биз баарына даярбыз. Сюрприздер алдыда, сюрприздер боло берет, сюрприздин артынан биздин да сюрприздер сиздерге даярдап койгонбуз. Ошондуктан урматтуу мекендештер, аз калды. Старт башталып, гонка, лента кесилгенден күндөн баштап достор, сюрприздердин түрдүсүн көрсөтөбүз сиздерге. Ошол достор, мындай
билем кандай жолдор менен блоктошот жана башка. Аларды мактап мен бүгүн эчтемке дей албайм. Колдорун ошо келет, келсин. Колдорунан келгенин кылсын. Дагы көрсөтсүн. Мага демек топоздун сүтүн ичпейби? Мага демек резиденцияга барып жанакы ковидке каршы бир немелерди ойлоп табабыз деп аябай мактанышкан эле резиденциянын ичинде там угур кошун менен майда завод курабыз дешип. Эми буканын сүтүнөн угур кошун саап ичишсин. Ошон үчүн достор, сюрприз бизде сиздер үчүн да даяр. Бирок биз мындай жаман жолдор менен, ыплас жолдор менен жекелик өтпөй андай мындай кылбайбыз достор. Бизге бийликти турган биздин азаматтар урматсыздарга дайым айтып келгенбиз, айтып келебиз. Качан туура эмес иштерди кылып атканда, туура эмес кадамдарга барып атканда, пахта бар жерде эле өсөт окшойт. Менимче бизде илгери пахта коюу деген бир популярдуу сөз бар эле, бирок көп түшүнүш эмес. Азыр Кыргызстандын 7 дубанында бирдей өсүп, аны бирдей терип, бирдей коюп калган учуру. Ошондуктан доконцалар ийгилик силерге. Бөлүшүп коюңуздар. Комментарийлерди дагы кыскача арасына кошуп кете берели, комментарийлерге жооп бергенче. Барбы комментарий? Катуураак окуп коер. Мурда каналды кантип кайратса болот? Мурда каналды аракет кылып атабыз, достор, аракет кылып атабыз. Буюрса ачып каларбыз. Башка жол жок. Биздин маалыматты сиздерге жеткизгенге аракет кылабыз. Сиздин жардамыңыз бөлүшүп, комментарий жазып, бизге мессенджерге жазып койсоңуздар, биз сиздерге толук маалыматты берип, кайра эле бири-бирибиз менен связь түзүп алабыз. Биздин көрүүчүлөрдү биз жок кылып коюу доконцалар үчүн оңой көрүнөр, бирок биз үчүн ишенип коюңуздар, биз өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүздү, колдоочуларыбызды жок кылбайбыз, кылдырттырбайбыз. Мыналар кайсыл каналдан чыгасыздар? Менимче ушул жоопко кайсы каналдан чыгасыздар деп айтып атат. Ушул эле канал буюрса. Мүмкүн тиги берки каналыбыз иштеп калса, андан да чыгабыз, мындан да чыгабыз. План А, план Б. Дагы көк мээлер, не дейт, мырктар дейт, мен эки мырк чогулуп калыптыр дейт. Саид Ташматов, ооба. Үчөө сиз менен чогуу 3 мырк деп кое берели. Ошондуктан 3 мырк ушул жерде. Эми булар ушундайларга таң калам да. Ким дедиңиз азыр жөнүн? Саид Ташматов бир тууган мындай да. Биз Ураимов Мирлан, мен Кубанычбеков Нурбек, биз чыгып өзүбүздүн пикирибизди ачык айтып атабыз. Өзүбүздүн көз карашыбызга туура эмес келген жана биздин эле көз карашка туура эмес нерсени эмес, бүтүндөй республикага туура эмес болуп жаткан нерселерди биз көзүбүз менен айтып атабыз. Ага бир далил. Мына малды уйду апасы деди, буканы атасы деди. Бул татыктуу кадрбы? Апасы 2000 сүт берет, бука 11,5 литр сүт берет деди. Булга кандай айтасыңар? Мына нак көкмейлер, силер жана ошону дайындагандар. Биз малдын арасында өскөнбүз, ар бир кыргыз атка миништи билиш керек. Кыргызмын деген жигити. Атты даже сол жагынан эмес, оң жагынан минип жүргөндөрдү көрүп атпайбыз. Нак мына ошол малды апасы атасы кылып аткан ошолорду колдоп көкөлөтүп аткан силерсиңер да. Нак көкме өзүңөрсүңөр. Андан кийин биз өзүбүздүн пикирибизди, өзүбүздүн оюбузду айтып аткан болсок, бизге ошондой сын айтасыңар. Мен ага териккен жокмун. Болгону аңдай албай атканыңарга бир аз ачуң келип атат да. Силер болбогон деле адамды болот деп мына эшекти качыр кылам, тулпар кылам деп атпайсыңарбы? Эшек эч качан тулпар болбойт. Ал эшек бойдон калат. Ошон үчүн бизде кыргызда сөз айтылган. Эшекке килем жапсаң деле эшек, ал тулпар болбойт.
Силер дагы бир адамыңарды мактап, жөн эле бир Эрдоганга теңе бересиңер, башкага теңе бересиңер. Мына бул дагы түрмөдөн чыгып келип мондай кылды. Эч качан Эрдоган болбойт. Ал ошол бойдон эле калат. Ошону билбейсиңерби силер? Билсеңер дагы билгиңер келбейт. Силер себеби мындайча айтканда өзүңөрдүн напсиңерден чыга албай, могул кургунун кулу болуп атасыңар. Же болбосо бир тууганыңар, же таанышыңар, же жердешиңер ошону менен табакташ. Ошону менен кучакташкан белдеш бир достур балким. Ошон үчүн силер аларды айта албайсыңар. Биз бүгүн бийликте турган маалында сындап атабыз. Бийлиги жок маалында биз колдоп келгенбиз, коргоп келгенбиз. Ушул адилетсиздиктен отурат. Адилетсиз болуп камап койду. Ушу кыргыз үчүн күбөт экен эле деп келгенбиз. Бүгүн силер эле эмес, биз дагы келгенбиз ошентип. Бүгүн ошол айткан убадаларын аткарам деп, кылам деп келген инсан кыла турган жерде, аткара турган жерде, мүмкүнчүлүгү колунда турган мезгилде турат. Бүгүн биз сынды кимге айтышыбыз керек? Дал ошол бийликте отургандарга айтышыбыз керек. А силер болсо могу доконцалар. Мен ушуга чейин көптөн бери айтпай жүрдүм эле. Доконцалар. Силер бийлиги жок инсандын үстүнө сындап атасыңар. Бул алсыздык. Алсыз экениңерди далилдеп атасыңар. Бир туруп Мадымаров дейсиңер, бир туруп Текебаев дейсиңер. Бул коркоктугуңар. Ошон үчүн алдын ала чыгып кыйкырып атасыңар. Алар бийликке барган болсо шымыңарга жайлап алчу экенсиңер силерчи. Бирок буйруса барып калып, келип, элдин ишенимине ээ болуп, алдыдагы чоң күрөштө жеңип калган болсо, анда ордуңар табасыңар ошондо. Өзүңөрдү баатыр элестете бербегиле. Алмазбек Атамбаевдин, Сооронбай Жээнбековдун учурунда бүгүн кыйкырып көкүрөк каккып аткан батырлар айыга окшоп тапаныңарды соруп үңкүрүңөрдө жаткансыңар. Бүгүн баатыр болбой эле койгула. Мына ошол маалда биз Ураимов Мирлан, мен, Оразайым Нарматова, азыркымдай атын баарын атабай, негизин атап атам. Дагы көптөгөн жаштар мындайча айтканда менин укугум бар кыймылынын бүтүн активисттери түздөн түз чыгып айтып турганбыз. Түздөн түз пикирибизди билдирип турганбыз. Биз бүгүн эле чыккан эмеспиз. Ошондо дагы Садыр Жапаров менен Москвада иштешип, керек болсо Кумтөрдү улутташтыралы дегенде кол жыйнап жүргөнбүз. Бүгүн эле чыккан жерибиз жок. Бүгүнкүлөр, булар эртең кайра кумга суу сиңгендей жоголот. Булар мындайча айтканда пиарщиктер, өздөрүн пиар кылып атат. Биз дагы билебиз пиар кылышты, аябай сонун билебиз. Бирок бизге анын кереги жок. Бизге чындыкты айтабыз, адилеттүүлүктү айтабыз. Болду. Бирөөнүн үстүнө акарат кылган жокпуз биз. Доконцалар силер кыйкырып аткандар, өзүңөр ошондой сөздү бизге айттырууга мажбур кылып атасыңар. Өзүңөр тилеп атасыңар. Ошондуктан орду менен болуш керек ар нерсе. Азыр мына каналга чабуул жасап, каналды жаптырдыңар. Эмне абир табасыңар? Ушул Ураимов Мирлан чындыктарды чыгарып атат, же болбосо сүйлөп айтып, элге жеткирип атат, ушу жетпей калсын деген гана максат болуп атат. Андан башка эмне максатыңар? Мага аябай жакшы суроо берилип калды. Бул жерде Матлюба Жаникулова дейт. Сиз угуп атсаңыз сиздин комментарий. Бул жерде комментарийсиз калтырбайбыз, достор. Сөз комментарийге жооп беребиз. Бийликте жүргөндө эле нени кыйратты дейт. Бизби ошондо? Биз экөөбүз бийликте жүрдүкпү? Матлюба, карындашым болосунбу, же эжем болосун билбейм. Суроону так бериңиз, суранчы. Биз сурооңузга түшүнгөн жокпузбуз. Же бир кишиге көздөй багыптап атат. Көбүчүп алганго дейм, билбейм. Ой, бирөө сөгүнүптүр, аны мен окуп алайын депмин. Ассалам алейкум, канчанчы тизмедесиңер? Урматтуу Facebook сүйүүчүлөр, урматтуу достор. Айтып коюш керек сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө элдерге окшоп убагында кыйкыргандар, убагында кухняда отуруп кыйкырышты, көчөдө отуруп кыйкырышты, машинада отуруп кыйкырышты, үйлөрдүн астында жүрүп кыйкырышты жана башка. Урматтуу достор, биз кыйкырып жүрөбүз, биз айтып жүрөбүз. Биздин максат бийликке келиш, биздин максат авторитет көтөрүп алып, бир статуска көтөрүлүш эмес, достор. Биздин максат чындыкты орнотуу, биздин максат күчтүүлөрдү алып келүү. Күчтүүлөр келсин, тазалар келсин. Биз ошолорго жардам берели. Биз ошолорго ошолордун астында жүрүп сабак алалы, ошолордун астында жүрүп тажрыйба алалы. Анан кийин
5 күн кыйкырып алып туруп мени эл каалап атат, мен кандидатурамды койсун деп атат дегендерге ассалам алейкум дейм ошолорго. Ийгилик. Эл бул эл. Элдин каалоосу ар кандай болот. Эл бүгүн сен кыйынсың, сен молодецсиң, сени колдоп турабыз деп туруп, эртең кантип жерге түшүрүп коюшуну билебиз. Бирок, достор, биринчиден максатыңды түз кой. Экинчиден тилегиңди, келечекти ойлосоң, кандидат болуунун эч кажети жок. Сөзсүз түрдө ал жерге барып оңдоо керекпи? Жок. Таза адамдар келсе, алар өздөрү оңдойт. Бирок сен башка жактан да жардам берсек болот. Ошон үчүн да жакшы каалооңорду айтып, кандидатураңарды коюсоңор, барасыңар, жакшы болот эле дегендер каалоолор көп. Мен ыраазымын. Ыраазычылык. Бирок достор, тажрыйба жетишпейт. Тажрыйба топтошубуз керек. Бардыгыбыз. Урматтуу жаштар, тажрыйба топтоңуздар, сураныч. Тажрыйбалуулар барып кызмат кылсын. Тажрыйбалуу адамдардын жанында туруп биз үйрөнөлү, такшалалы. Кыргызстан өтө критический акыбалда турат азыр. Өтө сактап калуунун жолу бизге окшогон жаштар барып алып сактап калабыз деп аракет жасасак болот. Бирок бизден өткөн тажрыйбалуу адамдар бар. Ошолор барсын, өзгөртсүн. Биз аларга жардам берели. Ошол кандидатура ал ар ким айта берет. Кой депчи. Бирок биз бир нерсени терең түшүнүшүбүз керек. Ал жерге депутат эле болуп калыш максатта эмес. 6 миллион элдин тагдырын да ойлош керек. Эң негизги ошол жоопкерчилик. Менде андай жеке кандай амбиция деп коебуз, андай нерсе жок. Барып эле депутат болуп жок. Биз азыр тажрыйба жыйнашыбыз керек. Жана ошол тажрыйбабызды таза мындай адилеттүү жолдо жыйнашыбыз керек. Ошол тажрыйбабызды жыйнап, мындай бир мөмөсүн бере турган деңгээлге жетип калганда элибизге кызмат кылууга барышыбыз керек. Азыр биз ар кандай Кыргызстанда болуп аткан саясий, экономикалык, чарбалык баардык жагынан карап турабыз. Биз ошону гана сындап, сын пикир кылып айтабыз. Эгерде ушул турушта эле биз саясатка барып алган болсок, же депутатка өтүп депутат болуп алган болсок, биз көптөгөн элдерибизге зыян алып келип коюшубуз толук мүмкүн. Биз дегеним биз жаштар. Азыр көп айтып атпайбы, жаштар келсин, аксакалдар кетсин. Жаштар эч кандай эч нерсени билбей туруп кантип барат ал жерге? Кантип барат? Ал көп ойлойт экен, мен барсам эле ал жерде мындай бир аз колум музарат, кандайдыр бир укугум болуп калат, анан мен баардыгын жайлай берем. Аны менен болбойт эч качан. Аны менен болбойт. Коррупцияны дагы биз коррупционерлерди буусак эле Кыргызстан өнүгүп кетет. Аны менен өнүкпөйт. Мен ушуну ойлойм. Экономиканы көтөрмөйүн, завод, фабрика, ишканаларды салып, элибизди жумуш менен камсыз кылып, эгемен өзүбүздүн өндүрүштөр чыкпагандан кийин эч нерсе мындай өзгөрүп кетиши мүмкүн эмес. Бул жакта бизди ар бери алып келип аткандар өтө көп болуп кетти. Урматтуу достор, ар кандай сөздөр менен жазып атасыңар билбейм мен. Сөзүңөрдүн маанисын түшүнбөй атам. Бул жерде комментарий окуп атам. Бирок ушунчалык бир туура эмес жазасыңар, мындай до конца деген сөздү туура эмес жазып жүргөндөр бул жерде да билинип атат да, до конца деген. Урматтуу, бул жерде атын атасам өздөрүнчө уят болуп калат го дейм. Бирок айыл башчы дегенге чейин барып атат. Кудай ошого жеткизсин. Биз айыл башчы болуп калсак, көчө башчыга да албайбыз силерди, ишенип коюңуздар. Мен айыл башчы болуп калсам, урматтуу дакансалар, силерди көчө башчы да кылбайм, ишенип коюңуздар. Силердин деңгээлиңер ушул. Силердин деңгээлиңер диванда жатып комментарий жазып, жанакы троллдорду, ботторду иштетип атасыңар. Ушулардын баардыгын заказ менен кылдыртып атасыңар. Ийгилик болсун баардыгыңарга. Акчаңарды актагыла. Алдыңарбы? Актагыла. Бирок адал эмес экенин билесиңер. Атаңар айтты, адалыраак болушу мүмкүн деп. Бирок
эми деңгээлиңер ошол болсо эмне кылайын? Адалыраак деген жанакы буканын сүтүн ичип алган адам Адалыраак деген нерсе өзү жок так. Эмне адалыраак Эми- болушу мүмкүн? эми ишенип коер, Адал арам болот. Болду. ишенип коер, бирокчу мындай да деңгээлге жараша бардыгы. Ооба. Деңгээлге жараша. Түшкө чейин бирди сүйлөп атабыз, түштөн кийин бирди сүйлөп Бирди атабыз. сүйлөп Бул эмне деген? Эмне деген акмакчылык? Анан экинчиден маалымат деп берет телеканалдарычы. Бере берет. Элди азыр кайсыл маалымат туура экенин эл билбей калды. Эл түшүнбөй калды. Эртең аба ырайы менимче 18 градус болушу мүмкүн дегендей эле айтып коюп атат да буларчы. Күн чыгат же чыкпайт дегендей эле кылыпчы. Азыр биз бышыкчылык болуп аткан убактабыз, прям кыйналып турган эмес. Азыр кыргыз жарандары, кыргыз эли, кыргызстандыктар жыйын-терин кылып тапканын эми жеп баштаган убактысында бизде азыр алдыда өтө кыйын акыбалдар турат. Электр энергиясы өчүп баштады. Электр энергия түптөрүнө жетиш мүмкүн. Ишенип коер. Электр энергия түбүнө жетип булардычы. Электр энергиядан мурда Кымбатчылык булардын бардыгында кымбат болуп атат дейт. Өздөрү айтып атат, бардык жерде кымбатчылык болуп атат деп айтып атат дагы маалыматтан. Маалыматтан эмне кетип атат? ГСМде не деди? Урдап атып, ушул жерде өтө бир башка акча жасап жүргөн, тарифтерди өзгөртүп, акча жасап жүргөн адамдардын түбүн таптык дешти. Туурабы? Өздөрүнүн маалыматы бардык жерде кымбат болсо эмне үчүн ал маалыматты айтат? Такталбаган маалымат, такталбаган маалымат. Жанакы күнү бирөө жазып атат, тоже Семейден кетип атат. Кудай буйруса Кыргызстандын карызынан 47 миллион доллар акчасы карызга төлөнүп атат дегенди айтып атат. Бизде 6 миң сом карыз болсок башка мамлекетке, мындайча айтканда 47 сом карызды төлөп атат деген сөз да, булчу. 6 миллиард карызыбыз бар, 47 миллион сом. Бул деген 6 миң сом карызың бар, 47 сом сен карызын төлөп атасың. Бул деген не деген акмакчылык? Бирок канча кошулду деген сөзүн айтпай атат да булар. Биздин карызыбыздын үстүбүзгө канча кошулду? Эми ал дагы такталбай жүрөт, бирөө 3 миллион доллар деп атат, бирөө башка деп атат. Дей берет. Бирок так маалымат жок. Айта берет. Дей берет, айта берет. Электр энергиясын айтасыз. Бул жерде электр энергиясы мен мынча тыйын кылып коем деген адамдар ушулар. Мен ошо кадрына баса белгилеп кетким келип атат. Тажикстандан электр энергия алып атабыз, 1000 киловатт. Түштүк тарапты камсыз кылып атат дебедиби энергетика министри. Бирок 2 күндөн кийин эле калп болуп чыгып атат. Мен жанакы ошону көрбөй атабы дейм да. Соц тармактарда ошону айтып атпаймынбы? Калп айтсаң сени министр кылам. Калп айтсаң сени мени сындасаң түрмөгө тыгам деген сөздү ошондо жаздым да. Менден кыйын, менден күчтүү калп айтсаң, сен мага ишке келесиң. Менден күчтүү, менден өтсөң. Деген сөз да булчу. Эми азыр ошондой эле болуп атат. Андан башка. Бул девиз болуп калды да булардыкычы. Калп айтчулардын министерствосу болуп калды. Анан буларды ким тандап атат? Сөз түрдө. Легендарлуу. Өздөрү. Легендарлуу парламенттин адамдары эмес, легендарлуу парламентти кыскасы айта берсе сөз көп, мындай бечарасыңар да урматтуу декансалар, прям жалко силердичи, ишенесиңер. Булардын ой жүгүртүүсү, акыл билети, мындай акыл ошого эле жетсе эмне кылсын? 30 жылда болбогон сөздөрдү айтып атат. 30 жылда эч ким бир министерство мындай сөздөрдү айткан эмес. Мындай калпычы министерстволор болгон эмес. Жок, бул жерден да булар бир жерге маани бербей кетти. Мен кечегине маани бердим ушуга. Апасы 2000 литр сүт берет деп атат министр. Ушу аябай таң калыштырып атат да. Бука атасы деди, буканы 11,5 миң сүт берет. Экөөнөн туулган деди же төрөлгөн деди? Төрөлгөн деди да. Төрөлгөн музо деди, 4000 литр сүт берет деди. Эми аман болушсун. Атасы менен апасынан адашып алсын.
анан төрөлгөн музоо дегенди койбойбу. Аман болушсун. Бул мен айттым го. Булар бир бечаралар. Ишенесизби? Бечара. Буларды мындай жактан айтканда жалею да. Вот ушунчалык бечара буларды ушул жардам берген келет. Кыйналып атышат бечараларчы. Жамандап атышат, приказды бердирип атышат, жалганды айтып атышат, башка мамлекет кабыл албай атат, башка мамлекеттер менен сүйлөшө алышпай атат. Айта берсе сөз көп. Ошолорду дакансалар бизди мамлекет эчтемке кыла албай атат, келгиле. Пиар компаниялары, жанагы боттор, троллдор жана башкалар кимдир гана иштебей атат. Эми алар азыр мондай да. Мен ойлойм, кандайдыр бир компания биринде топтор иштеп атат. Байкайсызбы, мен аябай зерикпестен санап чыгам Facebook'та айрыкча. Мисалы 100 адам бир бөлүшкөн болсо, кандайдыр бир эфирде же бир терс орой пикирлерди жазган болсо, 100 адамдын ичинен 70 же 75и аты жөнү жок. Өзүнүн тастыктоочу сүрөтү жок. Ал бир адам эле бир убакта кылып аткандай. Аны биз айтпасак деле белгилүү. Бирок биз айтып атпайбызбы? Ушул топтор каржыланат, кандайдыр бир пул аласыңар десек, алар мындай моюндабай атат да. Биз албайбыз деп. Мына азыр акыркы күндөрдө даже ютуберлер өтө баштады. Сөзсүз түрдө. Ютуберлер өтө баштады. Себеби Жээнбековдун учурунда алар Жээнбековди эч качан мынтип пиар эткен эмес. Себеби берген эмес да. Алар оппозиция жакты колдоп, ошол жактан просмотр алып иштеп турушкан. Азыр просмотрлар эч кандай көпкө чыкпай атат. Бирок бул жагынан куругун алып иштеп атат. Бул ушундан кабар берет да. Булар чыгарган эфир видео ролигине канчалык адам көп көрсө, аны бөлүшсө же класс басып комментарий жазса, ошого тыйын алышчу. Бул YouTube'дан. Бирөөдөн эмес, YouTube'дан алышчу мурун. Азыр болсо бийликтин алешендигин же болбосо бийликтин эч кимге жакпай калган бир кабаган иттерин чыгарып атышат, тынбай. Алар анчалык просмотр ала албай атат, бирок кайра чыгарып атат. Себеби куругун дагы алып атышат наракта. Урматтуу достор, биз жарым сааттын тегерегинде эфир кылабыз дегенбиз. Бизде жарым сааттан 2 минут өтүп кетти, 32 минутта болду. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биздин бүгүнкү маалыматыбыз Мекендеш ТВ каналыбыздын жабылып калганынан себебинен биз чыктык. Өзү бүгүн мындай чыгайын деген андамда деген планыбыз жок. Биз дайыма эле ушул мындай убакыт келгенде эле чыгып, убактыбыз болгондо гана сиздер менен эфир кылып, комментарий кылып сүйлөшөбүз. Ошондуктан урматтуу мекендештер, айтам, эфирдин акырында ушул сөздү айтам. Видео жакса бөлүшүп коюңуздар, видео жакпаса комментарий сөзсүз калтырыңыздар. Комментарий сөзсүз калтырыңыздар. Сөзсүз түрдө жакабы жакпай билип бизге комментарий калтырыңыздар. Ошого карап биз аягын чыгарабыз дагы, сиздер менен дагы түз эфир кылууга, сиздер менен эсептешип, мындай сүйлөшкөнгө толук аракет жасайбыз. Бирок комментарий жазылгандардын баардыгын топтоп, Кудай берсе кийинкиде сиздерге эң актуалдууларына жооп беребиз. Катталып коюңуздар, сөз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Менимче бул канал мындан кийин биз ушундан чыгып калышыбыз мүмкүн, берки каналды ача албай калсак. Ошол достор, Мирлан Нурайымов агабыз айткандай эле, бөлүшкүлө, жалпысына жетсин. Эми биз жоон топ бир коомчулуктун алдына чыгып, мындай коомчулукка бир ой салып атабыз, сунуш тастап атабыз, суроо салып атабыз. Албетте бизге карай ар кандай пикирлер болот. Бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт дегендей. Сиздер бөлүшүңүздөр, түшүнгөн адамдарга рахмат айтабыз, ыраазычылык айтабыз. Түшүнбөй, кандайдыр бир деңгээлде сөгүп же жаман сөз жазып аткандар, силер дагы тез арада түшүнүп каласыңар деген ниетте силерге жакшы гана жылуу сезим менен тарбиялайбыз баарын. Көз карашта карабыз. Баары тарбияланат. Биздин сөздө дагы убага келсе чындыктарды табасыздар, адилеттүүлүктөрдү дагы табасыздар. Бул бийлик эч качан түбөлүктүү болгон эмес, бийлик негизи. Ошон үчүн эртеңки күн дагы бар. Ошондо ассаламу алейкум деп учураша тургандай болобу. Кече, бүгүн, эртең дегендей эле. Кече, бүгүн, эртең. Ийгилик достор. Ийгилик жалпымызга.
катталып комментарий жазып коюңуздар.